Эфирде жашоонун оош кыйышын, бирде өргө чапкан, бирде ойго салган, тагдырдын татаал жолун чагылдырган турмуш программасы. Саламатсыздарбы? Кристалл оорусу менен жабыркап келген Амантур Илбеков болгону 42 жашта. Сөөктөрү оңой эле сынып, кайра баат айыгып кетчү жараат ал үчүн көнүмүш процесс. Эл арасында айнек сөөк деп аталган бул илдетке чалдыккандар чанда гана кездешет. Кальцийди кабыл албаган адамдын сөөгү уланысына берген генетикалык мутация болуп эсептелинет. Ал Сокулук районундагы Гавриловск айыл аймагына караштуу Жаңгарач айылында туулуп өскөн. Менің қарындашым бар. Өзінше жашайды, күресмеді чоң. Енем өзінше 3 баласы бар. Кенеке 3 баласы бар. Бұл айыл өзі дачада тұрам, квартирада. Ақын сөйле ақыран үйін алып өскен кендесі сүлешіп жүр. Уақытын туғанға бекер болды да. Мындай чанда кезиктирүүчү дартка карабастан Амантур мырза сүйүктүү жар жана 5 баланын атасы. Анын үй бүлөдөгү ордуу, уул кыздарына берген тарбиясы жана элдер менен мамилеси кадимки толук кандуу шартта өтөт. Болгону сапарга чыкканда гана унаага жеткирип, кайра алып келгенге жардам талап кылынат. Бул учурда чоңоюп калган балдары колгагыш кыла калышат. Балдардын улуусу 20-га эмит болсо, кичүү кызы 8 жашта. Аларды колунан келишинче окутуп, билим алышына бөгөт коет. Өзү болсо убагында тамга таануу мүмкүнчүлүгүнөн четтелген болсо да, телефонду жакшы өздөштүргөн. Акылдуу, зирек, татынакай болгон кыздары атасына акыркы жаңылыктарды окуп, которуп беришет. Главное, настроение очень
организм вообще непробиваемый. Как пускай было тумандар, что надо вообще ортула, выше нос, никаких сомнений. Гордо переживем бұл уақытты да, бұйырса. Бізде ұлттың амандығы мәнелі. Сондықтан давайте. Жүзүнөн жылмаюу кетпеген Уланбек 13 жашта. Балдарынын ортончусу тилекке каршы атасын тартып калган. Дене мүчөсүндө кичине өзгөчөлүк эле болбосо, акыл эси жогору жана абдан жылдыздуу. Атасынын талабы боюнча убагындагы өз максатын ишке ашыруу максатында учурда Уланбек мектеп-интернатта жатып билим алат. Анын өзү курдуу өспүрүмдөр сыяктуу эле кыялдары бар. Сараме Шарипович, сизге салам. Мен дагы чоңойгондо сиздей болуп элге жардам бергим келет. Менин досторум аябай көп. Алар менен күнүгө ойнойм. Андан кийин алар дама келип турушат. Ал бош убактысын достору менен бирге ойноп, ырдап позитивдүү өткөрөт. Остыли реки, земля остыла, и чуть находились дома. Это город мне тепло и сыро, это город мне тепло и сыро, а за городом зима, зима. И уносит меня в зеняющую снежную даль. Эх, три белых коня, эх, три белых коня. Қандайсың Доске? Сен соғыштарың қандай? Жақсы. Не алып жатасың? Отырам. Ойнай. Мына жүр ойнайсың. Жақын. Не ойнайды? Биринчи көргөндө коркком. Кийин андан өткөн жакшы адам жок болуп чыга келди. Анча-мынча балдарын карабай таштап кеткен дени карды соо эркектерге караганда жоопкерчиликтүү деп сөзүн баштады Амантур мырзанын жубайы Мээрим эже. Эч ким эметкен жок, бирок эмелер айтты. Уту болуңуз соо болуп туруп, эмне буга тийип атасың? Кыйналасың деп, э? Кыйналасың, тинтесиң. Мудайдын буйругунан көрөм. Кыйналсаң кыйналам. Багыман балдарым чоңойду. Сопсон эле деңиз. Элге эч кимге жалдыраган жокмун. Нам берип кой, берип кой. Алтсан амандар деле. Жүрбөйбү. Бир баласын албай жүрбөйбү. Медайым болуп иштеген Мээрим эже болочок жолдошун биринчи жолу ооруканадан кездештирген. Ошол күндөн баштап анча-мынча бир жери ооруп калса, өзүм эле дарылап алам дейт Мээрим айым. Нике буйруп 20 жылдан бери чогуу түтүн булатып келген бул үй бүлө убактылуу эженин тикмечилик өнөрчүлүгүндө кармалып келет. Колунан көөрү төгүлгөн Мээрим айым буйрутма менен үйүнөн баардык кийимдин түрлөрүн тигет.
Чүй облустук жаш майыптар коомунун мүчөсү Амантур мырза ушул күндө Белек айыл өкмөтүнө караштуу 35-40 бөлө жашаган кичи дачада жашайт. Ал турган үй жергиликтүү тургундар тарабынан убактылуу коопсуздук ишин аткаруу максатында гана берилген. Буга чейин 5 баласы менен бир канча батир алмаштырышкан. Өкмөт тарабынан берилген 4000 сом пенсия буга чейин батир акысына араң жетсе, эми башка пайдалуу нерселерге жумшалууда. Учурда жашап жаткан үйүн актап, сырдап, тазалап кирип алышканына карабастан, менчик эместиги кооп жаратат дейт Амантур Илбеков. Мен коомдо мүчөдө турам. Коомдо мага жардам берсе акынчы. Уулумду барып эрмектеп, ошол жактан өсмөнө өтүп, коом эмектеп жүрүбүз. Чарчанып так барам, мекат барам. Оор дартка чалдыгып, тубаса илдет менен жабыркап келген Амантур Илбеков үй бүлөсү менен жетип жетпей күн өткөрүп келет. Бирөөгө кылган жакшылык эртеңки күнү өзүбүз туш боло турган нерселерден үйрөнүү. 0505 201 179 байланыш номери аркылуу байланышып, колуңардан келген жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Кийинки көрүшкөнчө оорубаңыздар. Жыда кечине кетсино келген жер жүзүнө сабырдын түбү алтын кечеле. Жыда кечине кетсино келген жер жүзүнө сабырдын түбү алтын